Саламатсыңарбы, балдар? Бүгүн биз Кыргызстан тарых салыгынан СССРдин кыйрашы жана көз каранды эмес кыргыз мамлекетинин жаралышы деген теманы өтөбүз. Сабагыбыздын максаты президенттик шайлоо, көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин түзүлүшү тууралуу маалымат аласыңар. Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын жарыяланышынын тарыхый маанисин билүү менен чечкиндүүлүккө, патриоттуулукка тарбияланасыңар. СССРде президенттик башкаруунун киргизилиши 1990 жылы мартта СССР эл депутаттарынын 3-съезди өлкөдө президенттик бийликти белгилеген. Президенттик бийлик өлкөдө өкмөттүн ишмердигин аныктаган жана анын ишин көзөмөлдөгөн. Мыйзам чыгаруучу жана сот бийликтеринин иштерин, эл чарбасын башкарууну, бюджеттик финансылык системаны, эмгекке акы төлөө жана баалардын аныкталышын, мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөгөн. СССРде президенттик башкаруунун киргизилиши менен Казакстанда, Өзбекстанда жана башка бир катар союздук республикаларда президенттик башкаруу киргизилген. 1993 жылы 27 октябрда Кыргыз СССР Жогорку Советинин сессиясында альтернативалуу негизде Аскар Акаев Кыргызстандын туңгуч президенти болуп шайланган. 1990 жылдын 15 декабрында Кыргыз СССР Жогорку Советинде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик эгемендүүлүгү жөнүндөгү декларация кабыл алынган. Кыргызстан Советтер Союзунун курамындагы эгемен өлкө катары жарыяланган. Анда республиканын ар түрдүү улуттарынан турган граждандары Кыргыз Республикасынын элин түзөт. Республикада жашаган бардык улуттардын улуттук маданиятын, тилин, каада-салттарын сактоого жана өнүктүрүүгө кам көрүлөт деп белгиленген. Мындан сырткары, декларацияда республикада менчик көп түрдүү болуп, алар тең укуктуулукка ээ болот деп жарыяланган. Президенттик башкаруу киргизилгенден кийин өзгөчө Кыргызстандын мамлекеттик эгемендүүлүгү жөнүндөгү талкуунун жүрүшүндө мамлекеттик бийликтин системасы кайра түзүү, аны чыңдоо, мамлекеттик бийликти мыйзам чыгаруучу, аткаруучу жана сот бийлиги деген 3 бутакка бөлүү жөнүндө көптөгөн сунуштар айтылган. 1991 жылдын 22 январында Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин 3-сессиясына Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жөнүндө мыйзам иштелип чыккан. Мыйзам боюнча биринчи жолу президенттин, вице-президенттин кызматтары киргизилип, жергиликтүү бийлик органдарынын милдеттери, укуктук негиздери такталган. Бул боюнча жергиликтүү эл депутаттар Советтин маңызы, мазмуну жана функциялары түп тамырынан бери өзгөргөн. Министрлер кабинети жөнүндө мыйзам кабыл алынгандан кийин 22 январда Жогорку Советинин 3-сессиясында республиканын биринчи премьер-министрлигине Насирдин Исанов дайындалган. 1991 жылдын 17 мартындагы референдум СССР эл депутаттарынын 4-съездинин чечими боюнча жана СССР Жогорку Советинин 1991 жылы 16 январдагы токтомуна ылайык тең укуктуу эгемендүү республикалардын жаңыланган федерациясы катары СССРди сактоо маселеси жалпы элдик добушка коюлган. Референдум 1991 жылдын 17 мартында өткөрүлүп, союзду сактоого далаалап кылган күчтөр жана аны бузууга аракеттенгендердин күрөшүнүн шартында жүргүзүлгөн. 1991 жылдын 21 мартта СССРдеги референдумдун жыйынтыктары боюнча СССРдин Жогорку Совети токтом кабыл алган. Анда референдумга өлкө боюнча 147 миллион адам катышканы, союзду сактоо үчүн 112 миллион адам, тагыраак айтканда катышкандардын 76% добуш бергендиги белгиленген. Жалпысынан референдумдун жыйынтыгы союздук келишимди иштеп чыгууга мүмкүндүк берген. 1991 жылы мартта келишимдин долбоору иштелип чыккан. 1991 жылы Кыргыз СССРдин Жогорку Совети республика үчүн маанилүү бир катар документтерди кабыл алган. Бирок референдумду өткөрүү СССРдеги саясий кырдаалды жаңкыртпастан, тескерисинче аны андан ары татаалдаткан. Референдумга расмий түрдө 9 республика гана катышкан. Ал эми 6 республика — Эстония, Латвия, Литва, Грузия, Армения, Молдова — референдумга катышкан эмес. 1991 жылдын 5 февралында республиканын Борбор шаарынын тарыхый аты калыбына келтирилип, Фрунзе шаарынын кайрадан Бишкек деген баштапкы аты берилген. Көз карандысыздык жөнүндө декларациянын кабыл алынышы Кыргыз СССРдин Жогорку Советинин сессиясы 1991 жылы 31 августта мамлекеттик көз карандысыздыгы жөнүндө декларация кабыл алынган.
Кыргыз Республикасы көз карандысыз эгемендүү демократиялык мамлекет катары салтанаттуу жарыяланган. Көз каранды эместиктин шартында 1991-жылы 12 октябрда Аскар Акаев жалпы элдик шайлоодо Кыргыз Республикасынын президенти болуп шайланган. Кыргыз Республикасынын президентинин указы менен 1991-жылы 20 октябрда мамлекеттик коопсуздук жоюлуп, анын ордуна улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети, ал эми 3-декабрда Кыргыз Республикасынын улуттук гвардиясы түзүлгөн. СССРдин кулашы жана КМШнын түзүлүшү 1991-жылы 8-декабрда Минск шаарына жакын Беловеж токойундагы өкмөттүк резиденцияда Беларусь Республикасы, Россия Федерациясы жана Украина көз каранды эмес мамлекеттердин шериктештигин түзүү жөнүндөгү келишимге кол коюшкан. Ушул окуядан кийин СССРдин таркоо процесси башталган. 1991-жылы 21-декабрда Алматыда Беларусь Республикасы, Россия Федерациясы, Украина, Азербайджан, Армения, Казакстан, Кыргызстан, Молдавия, Тажикстан, Түркстан жана Өзбекстан көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигин түзүп келишимге кол коюшкан. 25-декабрда Михаил Горбачев СССРди жоюлгандыгына байланыштуу СССРдин президенттин милдетин аткарууну токтоткондугун билдирген. КМШга кирген ар бир мамлекет өзүнүн территориясында жашаган бөлөк өлкөлөрдүн граждандарына улуттук жана башка өзгөчөлүктөрүнө карабастан граждандык, саясий, социалдык, экономикалык жана маданий укуктарды, адам укугунун эл аралык нормаларына ылайык камсыз кылууга милдеттенген. Ошентип формалдуу түрдө федеративдүү мамлекет деп аталып келген, ал эми иш жүзүндө унитардык мамлекет катары жашап келген Советтик Социалисттик Республикалар Союзу жоң гана тарап кетпестен шериктештикке жол бошоткон. Негизгиси бул процесс чыр чатаксыз, кан төгүүсүз, тынчтык жол менен өткөн. Теманы бышыктайбыз. Хронологиялык иретте жайгаштырасыңар. 1990-жылы болуп өткөн окуялар. Аскар Акаевдин президент болуп шайланышы, өлкөдө президенттик посту киргизүү, Кыргыз Республикасындагы суверендүүлүгү жөнүндөгү декларациянын кабыл алынышы, СССРдин сактап калуу боюнча референдум. Экинчи тиркеме 1991-жылы болуп өткөн окуяларды хронологиялык иретте жайгаштырасыңар. Кыргыз Республикасынын көз карандысыз жөнүндөгү декларациянын кабыл алынышы, Борбор шаар Фрунзенин Бишкек деп жарыяланышы, көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин түзүлүшү, Аскар Акаевдин жалпы эл тарабынан президент болуп шайланышы. Тапшырма: теманы окуйсуңар, суроолорго жооп жазасыңар. Сабагыбыз соңуна жетти. Саламатта калгыла.